Бүгүнкү күндө дагы чектерди берүү, трансформация болуп келген жерлерде чектерди таратуу иштери токтой элек. Ал жагынан алдыдабыз. Трансформация болуп келген жерлерди тизмелерди алып, илгерки тизмелер менен 2-3төн 4төн участоктор барларга дагы 5-6 кылып берүү жагын абдан жакшы өздөштүрүп аткарып атабыз. Бирок президенттин жарлыгын аткарууда бүт бардыгы комиссиялардын бардыгы эмне десе коркуп, бири-бирин карап, бири-бирин аңдып, эмне болуп кетет, ким эмне деген деңгээлде бүгүнкү күнгө 2022-жылдын 10-январындагы жашоочулардын жер укуктук мамилелери чөйрөсүндөгү социалдык көйгөйлөрүн чечүү, жарандардын жер участокторуна болгон менчик укуктарын мамлекет тарабынан таануу, бекемдөө жөнүндө тескем аткарууга алынып, Ош облусу боюнча 1467 гектарга суга тайдоо аянтында, жер аянтында мыйзамсыз курулуп калган үйлөрдүн жалпы саны 14.056 экендиги аныкталган. Бул иштерди мыйзамдаштыруу максатында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 22-жылдын 31-майындагы номер 291 жер мунапысын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобо кабыл алынып, анын негизинде бардык райондордо райондук комиссиялар түзүлүп, мыйзамсыз курулган турак үйлөрдү документтештирүү иштери башталган. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө бир дагы райондо турак үйлөрдү мыйзамдаштыруу иштери ишке ашырыла элек. Кыргыз Республикасынын президентинин жерлерди өзүн билемдик менен мыйзамсыз ээлеп алуу фактыларынын алдын алуу жана болтурбоо боюнча чаралар 2022-жылдын 8-апрелиндеги номер 109 жарлыгы боюнча бардык райондордо жана Арабан районунун Алианаров, Кара Суу районунун Жоош, Отуз Адыр, Ноокат районунун Гүлстан айыл өкмөттөрүндө аткарууга алынган көзөмөл папкалары бар, бирок өз билемдик менен курулуп калган объектилерди аныктоо, аларды буздуруу менен жерлерди баштапкы калыбына келтирүү иштери бүгүнкү күнгө чейин жүргүзүлөт. Урматтуу Зиян Исламович, өзүңүзгө белгилүү болгондой, бүт райондордо райондук мамлекеттик администрация башчыларынын биринчи орун басарларынын жетекчилигинде ушул мыйзамсыз басып алган жерлердеги курулуштар жүрүп калган аймактарда мыйзамдаштыруу боюнча иштер башталган, бирок бүгүнкү күнгө чейин тилекке каршы бир дагы райондо документ берип мыйзамдаштыруу иштери жүрө элек. Бирок ошол эле учурда 109-токтомду алдан катуу аткарууга алышып, бүгүнкү күндө дагы чектерди берүү, трансформация болуп келген жерлерде чектерди таратуу иштери токтой элек. Ал жагынан алдыдабыз. Трансформация болуп келген жерлерди тизмелерди алып, илгерки тизмелер менен 2-3төн 4төн участоктор барларга дагы 5-6 кылып берүү жагын абдан жакшы өздөштүрүп аткарып атабыз. Бирок президенттин жарлыгын аткарууда бүт бардыгы комиссиялардын бардыгы эмне десе коркуп, бири-бирин карап, бири-бирин аңдып, эмне болуп кетет, ким эмне деген деңгээлде бүгүнкү күнгө чейин чыга албай келүүдө. Ошондуктан суруш киргизейин деп атам, ушул комиссиялардын ишин биз аппараттык жыйын кылып туруп, аппараттык кеңешмеде ушул жерде комиссиялардын ишин карасак, бул биринчи, экинчиси бүгүнкү күндө өзүңүзгө белгилүү болгондой облустун аймагында бардык райондордо жерлер трансформация болуп келген, ошол жаңы трансформация болуп келген жерлерди дагы участок кылып тамаркаларына бөлүп берүү фактылары бүгүнкү күнгө чейин катталып атат. Ушуну токтотуу максатында ар бир трансформация болуп жаңы келген жерлерди чекке бөлүп берүүнү райондук мамлекеттик администрация башчылары өздөрү көзөмөлгө алып, айыл өкмөттөрдүн бардыгына тапшырмаларды берип, ошол жерлерди комиссиялык негизде гана муктаждарга берүү жагын колго албасак, баягы эски өлөкөт, эски оорук кайрадан кайталанып, эски тизме менен мындан 10 жыл, 15 жыл мурдагы тизме менен берип жиберүү жагын колго алып аткандагы айыл өкмөт башчылары бүгүнкү күндө дагы олтурушат. Автожол тармагы 2022-жылдын 9 айынын жыйынтыгы менен жалпы 437.275.000 сомдук жолдорду оңдоо иштери жана тейлөө жумуштары аткарылды. Натуралдык көрсөткүчтөр боюнча 9 айынын жыйынтыгы менен 37 чакырым асфальттоо, 18 чакырым бодурулоо, 2 чакырым шабын төшөө иштери аткарылды. Капиталдык салымдар беренеси менен жалпы 25 км асфальттоо иштери бүткөрүлдү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун 2022-жылдын 12-мартындагы Кыргызстандагы тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылынын алкагында Жашыл Мурас улуттук өнөктүгү башталгандыгын жарыялаган. Бул акциянын алкагында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, мамлекеттик мекеме ишканалар, жеке ишкерлер жана жергиликтүү калк тарабынан облустун аймактарында жалпы 1.188.922 даана көчөттөр жана 52.853 даана гүлдөр отургузулду.
Бирок Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында отургузулган көчөттөрдүн көктөшүн көзөмөл кылып туруу боюнча райондордо айыл өкмөттөрдө комиссия курамдары түзүлбөй, көчөттөрдүн көктөшү боюнча көзөмөл кылынбай калган. Мисалы Ноокат районунун Зулбуев, Араган районунун Маңгыт, Тепе-Коргон айыл өкмөттөрүндө мына ушундай фактылар катталган. Ошондуктан отургузулган көчөттөрдү көктөтүү боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан тийиштүү иш-чаралар көрүлүүсү зарыл. Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 6 сентябрындагы номер 305 улуттук тазалык күнү жана 2023-25 жылдар мезгилинде тиричилик калдыктарын иштетүү боюнча натыйжалуу инфраструктураны түзүү боюнча иш-аракеттер планы жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу максатында 2022 жылдын 8 октябрь күнү жалпы республикалык ишембирлик өткөрүү боюнча тапшырманын алкагында райондордун аймагында жайгашкан бардык мамлекеттик жана муниципалдык мекеме ишканаларынын кызматкерлери, айыл тургундары ишембирликке активдүү катышып, жалпы 244 жерде ишембирлик өтүп, 1139,2 тонна таштанды чогултулуп, 1192 гектар жер аянты тазаланган. Жогорудагы жүргүзүлгөн ишембирликтерге карабастан жеринде текшерүү жүргүзгөн учурда төмөнкү фактылар аныкталды. Өзгөн шаарынын номер 7 мектеп гимназиясынын айланасы таштандыларга толуп калган. Өзгөн шаардык мэриясына караштуу муниципалдык аймактык башкармалыктары тарабынан ишембирликтер жакшы уюштурулбастан 21 муниципалдык аймактык башкармалыгында өрт коопсуздугун алдын алуу боюнча түзүлгөн кошумдун тизмелери жок. Иш-чаралар иштелип чыккан эмес. Кеңсесинде өрт өчүрүү шаймандары, кошумча жабдуулары, кум, азбест кездемелер, чакалар жана көмөкчү аспаптар жана башкалар жок. Ноокат шаарынын аймагындагы көрнөк жарнактардын эскилиги жетип, кароого алынбай калган. Ноокат шаарындагы Самиев атындагы орто мектебинин көмүр сактоо жайы талапка жооп бербейт, себеби жаңгыр жааган мезгилде көмүрдү суу каптап турат. Жана Ноокат шаарындагы жылуулук ишканасынын көмүр сактоочу жайы кичине болуп, көмүр сыртка төгүлүп, жаңгырдан коргоо эрежеси сакталган эмес. 2022 жылдын 28 апрелиндеги аткаруучулук тартиби боюнча коллегиялык жыйынынын токтомунда көрсөтүлгөн тапшырмаларга карабастан бүгүнкү күндө да Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыктарын, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тескемелерин, Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн токтомдору жана буйруктарынын аткарылышында төмөндөгүдөй кемчиликтер орун алган. Араган районунун Керметау, Каракулча районунун Каракөз жана Кара Суу районунун Сарай айыл өкмөттөрү Кыргыз Республикасынын президентинин 2021 жылдын 29 январындагы мамлекеттик жаңы кадр саясаты жөнүндөгү номер 2 Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 2 февралындагы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жана мамлекеттик жарандык кызматынын муниципалдык кызматынын кадрлары резервин түзүү жана иштөөсү жөнүндөгү номер 24 жарлыктардын аткарылышы боюнча маалыматтарды текшерүү учурунда көрсөтө алышкан жок. Кадрлар резерви түзүлгөн эмес.